Өзгөн районундагы сугатчылар даярдыкты өткөн жылдын октябрь айында башташкан. Ушул тапта Өзгөн, Карагулжа райондорун сугат суу менен камсыз кылган Могол Чарбаралык каналында да 2 нөөмөт менен жумушчулар тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. 10 километр тазаланат. 10 километр тазалабасак бул каналда сел көп жүрүп, суу элдерди алдыңкы айылды каптап кетиши мүмкүн деп жылда тазаланып турат. Эми ошо тазалап бүтүп 1-мартка суу беребиз деп начальниктер менен ошону сүйлөшүп атышат. 1-мартка Кудай кааласа бүтүп калып суу беребиз да. Дал ушундай сугат каналдарын тазалоо иштери Куршап аймагындагы Мырза каналында да жүрүүдө. Узундугу 20 чакырымдан ашык каналдан Куршап жана Карол айыл аймактарынын эли пайдаланышат. Куршап суу тилкеси сууну Кочкор ата каналынан алып, 3 алыш суу бөлүштүрүүчү жайдан 3 айыл өкмөттүн 4,5 гектардан ашык аянтына суу берет. Аталган жайда ремонт иштери толук аягына чыгып, жазга даяр турушат. Министр кабинетинин башчысы койгон тапшырмаларды эске алып, мына даярдыгыбызды бүгүнкү күнгө улантып жатабыз. Гидропостторду, гидросооруженияларды кол менен ручной иштерин аткарып атабыз. Ошондой эле гидропостторду актоо сырдоо иштери улантылып атат. Учурунда да механизация менен каналдарды даярлап атабыз. Өзгөндө сугат суу тартыш аймактарда суу чарба башкармалыгына караган жалпы 3 насостук станция бар. Тала, Жаман-Адыр жана Шоробашат насостук станцияларда да керектүү жабдыктар жаңыланууда. Себеби быйыл кар аз жаагандыктан кургакчылык болуп, дыйкандарга суу жетпей калуу ыктымалы бар. Мына агрегаттарды бүт бардыгын жаап бүттүк. Агрегаттарды жаап бүтүп, ушу акыркы бүгүнкү иш Кудай кааласа, акыркы иштерибиз жабылып бүтүлдү Кудай кааласа. Неме кылат? Быйылкы жылга дагы ушул биздин өзүбүздүн айылда ушул насос 250 гектар ашыгыраак жерге суу беребиз. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу Кочкор ата деген айылга. Ошо быйылкы жылга мына агрегаттарыбыз жаңы, Кудай кааласа сууну эч кандай неме кылбаганда үзгүлтүксүз бергенге даярбыз Кудай кааласа. Быйылкы жылы Өзгөн районунда сугат тармагында жалпы 24 чакырым каналды тазалоо пландалган болчу. Бирок өкмөт тарабынан кошумча каржылоо жүрүп, сугатчылар 40 чакырым аралыкты тазалоого камынууда. Анын учурда 26 чакырымы тазаланып бүттү. Жалпы 5 экскаватор тынымсыз иштеп жатат. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.